Ассалаумағалейкум. Азыр бөлүшүп алайын. Соц тармактарга көбүрөөк адам кирсин. Айтып кетейин, менин баракчаларым бар, телеграм канал бар. Болот Темиров деген. Андан сырткары Твиттерде, Инстаграмда, ТикТокто тапсаңар болот мени. Уже 42 адам кошулуптур. Саламатсыздарбы? Азыр мен өзүм соц тармактарыма бөлүшүп, ссылка жибердим. Дагы көрөрмандар кирет деп ишенем. Бүгүн эмне тема деп сурап атасыңар. Бүгүн суроо жооп болот. Анан жалпы Кыргызстанда мамлекетте кандай акыбал болуп калды кыскача айтып бергим келет. Бир аз өзүмө дагы жазып алдым. Жакшы, рахмат. Каракулжа, салам айтып атам Каракулжага. Каракулжадан көрүп аткандар, көрөрмандарга. Бийлик жакшы иш берсе, иштейт белеңиз дейт. Суроо келиптир. Мен биринчиден журналистмин, анан мындай кызматка жулкунбайм дагы. Жакшы кызмат сунуштаган, бир эмес көп жолу. Бирок мен түшүнүп атам, бул журналисттик иш, бул деген керектүү нерсе. Азыр баягы бийликти контролдоп, бийликке маселелерди жеткирип, элге жеткирип, бийликтин катачылыктарын, ошол иш менен биз алектенип атабыз. Анан кийин кызмат үчүн иштеген жокпуз биз. Биздин өзүбүздүн миссиябыз бар. Ошон үчүн кызмат сунуштаса деле биз барбайбыз го. Мен мурдатан бери айтып атам, саясатка баргым деле келбейт, себеби журналисттиктин өзүнүн орну бар. Журналисттердин, биз иликтөөчү журналисттердин өзгөчө орну бар да, ар бир мамлекетте. Болот, на пост президента будете баллотироваться, если такая возможность предоставится? Я только что на кыргызском это сказал, давайте повторю на русском языке. Мы все-таки журналисты, и у нас есть своя миссия контролировать власти, доносить до населения проблемы, которые происходят в стране, и чтобы, тем самым подсказывать и самим властям о том, что какие проблемы существуют и на что надо обратить внимание и что нужно делать. Но не раз нам предлагали различные должности, практически даже всей команде.
предлагали целый институт с большим бюджетом, но мы все-таки понимаем, что у журналистики, особенно расследовательской журналистики в Кыргызстане, есть своя роль, своя миссия, и мы профессионалы своего дела, мы стараемся развивать это направление, и думаю, что нет. Ни на должности, ни в политику мы пока не идем. Сиз оюңузча Кыргызстандын тарыхында кайсыл президент эң мыкты иштеди деп суроо келди. Негизи бул тарых баардыгын салыштырыш керек да. Ким менен салыштырса, бири мененби же болбосо мындай башка өнүккөн мамлекеттердин президенттери менен салыштырыш керекпи? Ошондой суроо болуп атат да. Менин оюм боюнча башында келгенде президенттер бир топ убадаларды берип, жакшы баштап аракет кылышат, анан кийин коррупцияга малынып, баардык президенттер баягы бийлик мезгилинин аягында коррупцияга малынып, уже дракон болуп калышат да. Ошондуктан же Атамбаев деле, же болбосо Бакиев деле, Акаев, азыркы бийлик деле ушундай акыбалга жетти. Негизи азыркы бийлик баардыгынан ашып кетти деп ойлойм го. Баары себеби бир топ маалыматтар бар. Аларды биз иликтөөбүздө көрсөтүп атабыз. Четинен көрсөткөндө эле коррупциянын масштабтары аябай чоңдугун көрүнүп эле турат. Ошондуктан салыштырмалуу да. Мадумаров тууралуу оюңузду бөлүшсөңүз деген суроо келди. Негизи мурунку саясатчыларга мен сын бере албайм, бирок мурунку бийликте иштеген саясатчылар, алардын өзгөчө философиясы бар. Эптеп бийликке келип алып, анан кийин бийликти колдонуу максатында. Мен ойлойм, азыркы кезде бир дагы эски саясатчыларга ишенбейм. Негизи жаңы саясатчылар пайда болуш керек мамлекетте, бирок ал үчүн шарт жок да, себеби мүмкүнчүлүк дагы бербейт. Бир дагы президент буга чейин деле берген жок мүмкүнчүлүк. Ушундай жаш оппозиция болобу же пропозиция болобу, жаш жаңы саясатчылар мындай бийликке келип же болбосо элге көрүнүп, бир аз эле башын көтөргөн саясатчыларды же камап коет, же болбосо ар кандай подстава кылып коюшат. Ошентип эле бизде эски саясатчылар ушинтип эле казанда кайнай беришет да, аралашып. Же бирөөсү келет бийликке, анан кийин башкасы кетип калат, анан кайра келет. Ошентип эле жаңы ойлонгон саясатчыларды көргөн жокмун да. Тентимиш хайп мигранттар жөнүндө жана Украина Россия согушу жөнүндө айтып чык деп суроо бериптир. Тентимиш хайп дейби. Негизи азыр бир топ маалыматтар келип атат. Мексиканын чек арасында, Орто Азиядан, негизи Кыргызстандан бир топ адамдар, мигранттарыбыз кыйналып чек араны өтүп атышат. Америкага качып, бул деген көбү Россиядан качып келип, анан кайра Америкага кетип атабы, же Европада деле бир топ миграция көбөйдү Кыргызстандан. Бул биринчиден ошо Россияда болгон окуялар болуп атат. Мигранттар Россияда
иш таба албай же болбосо шарты туура келбей немеге Европа менен Америкага барганга аракет кылып атышат. Экинчиден, бул азыркы мамлекетте болгон окуялар, бул мамлекеттин ичинде азыркы бийлик шарт түзүп берген жок, же иш жумуш менен, же болбосо мындай бизнес ачканга эркиндик берген жок да. Себеби азыркы учурда биздин өлкөдө мындай милицейское государство деп коет, ошондой турукташты. Себеби бийлик бизнеске эркиндик бербей, аралашып же болбосо бизнести тартып алып, бир топ окуялар болгон. Налогду көбөйтүп, баягы бардык бюджеттин өздөрүнүн пландарын бизнесмендерге, элге жүктөп атат да. Ошондуктан бул бизнеске эркиндик бербесе, эл баягы шарт издейт да. Анан кийин ошондуктан азыркы учурда Европа, Америка, Кореяга, дагы башка мамлекеттерге миграция күчөп атат. Андан сырткары ошо саясат, эмне деп коет эле, политический беженцтер качып кетип атышат Америкага же болбосо Европага. Ошентип бийлик өзүнүн элин, кыргызстандыктарды өзүнчө террор кылып алды. Бир нерсе айткың келсе айта албай калдың, сразу же баса калышат, түрмөгө отургузуп коюшат, же болбосо 10-отделден, МВДден келип туруп профилактический беседа дегендерди өткөрүп, ошентип бийлик өзүнүн элине террор кылганы билинип турат азырча. Так. Сиздин оюңуз боюнча, акыркы чыгарган статистика боюнча Кыргызстанда айлык акы 33.000 тыйыны деп чыгарышты. Бул нерсе чындыкка дал келеби дейт. Негизи МВФ деле айтып атат, кыргызстандыктар эмес, Кыргызстан бийлиги бир топ статистиканы, орусча айтканда, занижает статистику дейт. Бул жерде дагы биздин статистикага ишенич, МВФ мындай эл аралык уюмдун ишенбегенин көрсөткөндөн кийин биз кантип ишенсек болот? Ошондуктан 33.000 сом деп орто зарплатаны айтып атышат. Өзү деле таң калды. Садыр Жапаров барып троллейбуста оңдогон адамдан сураса, 26.000 алам деп айтты. Өзү таң калып, кантип 20 бул аз да деп айтып калды да. Анан кийин президент өзү ишенип калган нерседе президентке бир цифраларды алып келип көрсөтүп атат. Ал болсо, элибиз жыргап атат, өнүгүп атабыз деп оюнда жүрөт. Биз мындай реалдуу караган жерде андай шарттар жок да. Анан айтайт десем, жакында видео чыккан, ал жерде болсо бир топ маалымат чогулган. Чын эле 33.000би, же болсо социалдык тармактарда эле бир топ ошол эле мамлекеттик кызматкерлер жазып атышат. 33.000 кайдан деп, андан аз алабыз деп айткандар көп. Ошондуктан баягы есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика деген сөз бар го. Ошон үчүн ишенич жок да статистикага. Так, Бактыбек Калматов тууралуу 2 ооз сөз айта кетсеңиз. Бактыбек Калматов жоголуп кетти го, билбейм мен.
Мурунку эле видеолорду көрүп атам. Азыр бир топ саясатчылар, бир топ мындай белгилүү инфлюенсер деп коет, баягы блогерлер жоголуп кетишти. Өз ой пикирин эркин айта албай калышты. Бул эмнени көрсөтөт? Ошо сөз эркиндикке абдан кысым болуп атышат. Бийлик өзүнүн көлөкөсүнөн коркконунан мындай террордук мамлекетке айланткысы келип атат. Кыргызстанда азыр эле болду. Мына. Саламатсыздарбы? Азыркы бийлик коррупция менен жакшы күрөшүп жатат. Андан дагы өнүгүү жолунда түштүк. Көп нерселер жаңырып курулуп жатат. Западчылар стабилдүүлүктү колдоп берсе, өнүгөбүз деп ойлойсузбу? Мен бийлик коррупция менен күрөшүп атат деп айта албайм. Себеби коррупция менен күрөшпөй эле коррупция о беш бетер күчөп атат. Биз көрүп атабыз. Мисалы, ошол эле эки үй бүлө Кыргызстанда Садыр Жапаров үй бүлөсү, анан кийин Ташиевтердин үй бүлөсү бир топ байыганды белгилүү болуп атат. Биз четинен эле маалымат тапканыбыз ошону көрсөтүп атат да. Самолеттор менен учат, жекече самолеттор менен. Ар кандай джиптери пайда болушту, мурда жок болгон. А биз көрбөгөн нерселер толтура болуп атат. Себеби азыркы бийлик баардык маалыматтарды жапканга аракет кылып атат да, анан кийин журналисттердин ооздорун басканга аракет кылып атат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул жашыра турган көп нерсеси бар да бул бийликтин. Анан кийин коррупция менен күрөшөбүз деген бул популизм да. Баягы Ташеев айтты го, 100 миллиард сом өлкөгө ушул коррупция менен күрөшүп алып келдик деп айтып атат. Бирок накта бюджетте каралган нерсе мына ошо возмещение ущерба от статьи коррупции деп жазылып турат. Ал жерде 3 жылдын ичинде 551 миң сом деп жазылып турат да. Миллиард эмес, миллион эмес, 551 миң сом бюджетке түштү деп жазылып турат. Ал деген эмнени көрсөтөт? Бул 100 миллиард сом дегенди эч жерден текшере албайсың. Себеби өзүнчө прокурорлордун спецсчету бар, ГКМБнын спецсчету бар, МВДнын спецсчету бар. Аякта кантип королуп атат, канча акча топтолуп атат, эч ким биле албайт да. Ташиев 200 миллиард десе дагы текшере албайсың. 500 миллион деле десе текшере албайсың. Ошентип баягы курук сөз болуп атат да. Ачык көрсөтсө, мынанчан бюджетке котордук, мына жерден ачык бюджеттен көрө аласыңар деп. Азыркы учурда бюджетте эмне болуп атканын баардыгын жашырганга аракет кылып атышат да азыркы бийлик. Анан кийин алардын сөзүнө ишениш керек да. Эми коррупция менен күрөшүп атабыз, мынданча алып келдик акчаны деп айткандан кийин биз журналисттер аны текшерип чыгышыбыз керек. Себеби сөзгө ишениш кыйын. Тем более бул бийлик мурун айткан сөздөрү жалган болуп чыкты. Уже элде макал бар, сүйлөм бар. Садыр айтат, сөзүнөн кайтат деген. Ошондуктан коррупция менен күрөшүү болуп атат, нары бери деген сөзгө далил жок болуп атат да. Себеби ар кимди кармап атат. Бул деген коррупция менен күрөшүү же болбосо баягы мүлкүн булар өзүнө алып алганга камаштыбы, ошондой суроолор болуп атат да. Накта баягы коррупция менен камалган же болбосо соттолгон адамдар 551 миң сом эле которду. Мындай биз текшере ала турган нерсе. Калганы курук сөз болуп атат. Анан дагы эмне деп атасыз? Өнүгүү жолунда түштүк көп нерселер жаңырып курулуп жатат. Андан кийин курулуп жатат деген баягы бюджеттен
Мен эми салыштырып көрдүм ошол эле Атамбаев, Бакиев, Акаев учурунда ошол эле КТР, ЛТР мактанып жүрчү, мынанча мектеп салдык, мынанча километр жол салынды, нары бери деп бир топ материалдар чыгарып, Бакиев убагында деле, Атамбаев убагында деле бир топ адам ишенчи өнүгүү болуп атат, мындай коррупция жоголду, коррупция менен күрөшүү болуп атат деп. Бирок бул өзгөчө КТР менен ЛТРдин жазган нерселер да. КТР менен ЛТРге деле ишенич жок. Анан бир топ неме бар, көрсөтүүлөр, статистика бар да, мисалы, налогдор көбөйүп атат, бюджеттеги акча көбөйүп атат. Бирок бул азыркы учурда менин санап чыккан, көргөн бюджеттерди карап чыкканда, бунун себеби бул баягы Орусия менен Украинанын согушу да. Орусияны санкцияга киргизгенден кийин Кыргызстан аркылуу бир топ реэкспорт көбөйдү деп атат. Статистика көрсөтүп атат. Ошондуктан НДСП, таможенный пошлина ошондой нерселер көбүрөөк чогултуп атат, бирок аны кантип натыйжалуу пайдаланыш керек деген суроо да. Бирок ошол эле кезде баягы реэкспорттун колдонуп алса болот деп МВФ деле жазып атат. Ошол эле кезде бир топ карызга батып атабыз. Түшүнүксүз, ички карызга батып атабыз да. Ал деген 3 жылдын ичинде 112 миллиард сом ички карыз алыппыз. Бул деген эмнени көрсөтөт? Бюджетте акча тартыш болгонун көрсөтөт да. Аны эмнеге коротуп атышат? Ал көбүнчө короткон нерселери, мисалы, бесполезный деп ойлойм да. Ошол эле резиденцияны кайрадан куруу, самолет алуу кымбат баалуу. Андан сырткары жеке самолеттер менен нары бери учканы, же болбосо мисалы ошол эле стадион куруу $100 миллион минимум кетет дейт. Бул деген популизм да, мындай, мына биз бир нерсе куруп атабыз деп көрсөткөн. Бирок натыйжалуу анан кийин эң биринчи максат мамлекеттин бул деген элдин шартын көтөрүү, уровень жизни поднять. Ал деген бирок азыркы учурда сен ар бир адам баягы телевизорду унутсак, телевизордон мындай жыргап атабыз, асманга жеттик деген нерсени унутуп, үйдөн чыгып нары бери карасаңар, жашоо өзгөрүп атабы? Мурун канча этти канча этти базарга барып алат элеңиз, азыр канча алып калдыңыз? Машинага акчаны топтоп канча ай топтойт элеңиз же жыл топтойт элеңиз? Азыр канча жыл керек топтогонго машинага? Же болбосо башка шарттары? Кедейирээк болуп калдыңызбы? Ошо белгилүү болуш керек да, бийлик ушундай өнүктүрүп атат деп. Анан кийин баягы жетим тоо же болбосо кумторду алып алып, ошондой нерселер макул болуп атат. Бирок ал деген нерсе сиздин жашооңузду өзгөрттүбү деген нерсе суроо болот да. Эшикке чыгып нары бери карасаңыз, кандай жашоо шарт өзгөрдүбү? Жыргап калдыкпы? Америка, Европадай болуп калдыкпы? Же болбосо ошондой эле мурдагыдай кедей болуп жүрөбүз? Зарплата у меня 11 500 сом. Ошо орточо деген зарплата деген нерсе бул, билбейм, может быть, кээ бирлер миллиард доллар алышат. Анан кийин башка 100 миң адамдын зарплатасы, 5 миңден алган зарплатасын салыштырса, орточосу $1 миллион болуп калат. Ошентип эле санаса.
Да, было то, что они говорят, что вернули многомиллиардные деньги. Это устно, а по документам почти не поступали деньги в госказну, а вот люди верят пустым словам. Ответь, пожалуйста, людям, может быть, до них дойдет. Я только что на кыргызском об этом сказал, что действительно, по документам 551 тысяча, то есть по ущерб, возмещенный по статье «Коррупция», 551 тысяча сомов за 3 года. То есть это не 100 миллиардов, о которых говорит Камчак Ташиев. И это ничем не подтверждено. То есть я понимаю, он говорит там, можешь зайти в ФУГИ, там есть имущество, которое мы отобрали, но в ФУГИ мы это не можем проверить. Это он может зайти и спросить у ФУГИ, а мы не можем. Никто не может. Значит, надо верить на слово. Но это пустые слова, потому что в реальности мы этого не видим. Да? Тоже расследование КЛОП Матраимов для того, чтобы вот эти вот 2 миллиарда сомов, которые были заявлены, чтобы закинуть в казну, он эм, не отдал свои 9 квартир дорогостоящих. Он купил по дешевке 9 квартир и отдал их якобы государству. Да? Вот. То есть ли эти 100 миллиардов или нет, это пустые слова, не пустые. Сколько из этих денег вообще не попали в бюджет, а попали. И вообще сколько попало в карман тому же Ташиеву, мы об этом не знаем. Потому что всех запугали, всю информацию пытаются скрыть. Резиденцияны былтыр октябрга бүтүрүп саммитти ошол жерде өткөзөбүз дешти эле. Ой, эми качан бүтөт? Жакында сүрөт көрдүм, сыртынан бүткөндөй эле болуптур. Негизи биринчи келип кыргыздар жалкоо деп чыгарып берип, анан кийин индустарды алып келди. Индустар иштеп бизге зарплата берген жок, бизди кыйнап атат деп алар дагы кетип калышты. Анан кийин эмне болуп атат, алар өздөрү билет. Андан сырткары жалык маалыматта тендер кайсы компания коруп атат, канча акча коротулуп атат, анын баардыгы жаап салышты. Бул эмнени көрсөтөт? Резиденция бир топ биздин бюджетке орчулук алып келет го деп ойлойм да. Себеби ушунча жылдын ичинде канча акча ошол резиденцияга кирип кетти, чыккан жок. Аны ачык маалыматтардан көрө албай атабыз. Негизи Жапаров Садыр молодец, жакшы, бирок элге, карапайым элге жол акы, коммуналка, бензин, суу арзан болсо ошондо оңолот. Баягы негизи баардыгы жоопкерчилик бул Садыр Жапаровдо. Себеби өзү конституцияны алмаштырып атканда айткан, жоопкерчилик бир адамда болуш керек, эч ким жооп бербейт. Анан кийин баардык жоопкерчиликти же Акылбек Жапаровго же баягы министрлерге шылтаган бул туура эмес. Баардык жоопкерчилик, баардык кылган иштер баардыгы Садыр Жапаров негизи Садыр Жапаров мойнуна алыш керек. Себеби бийликке келатканда сен стратегия түзүшүң керек да. Мындай жолдор менен мен ушундай максаттарга жетем. Анын стратегия боюнча ал айткан, мына кунторду кайтарам, сырткы карызды төлөп берем 3 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде дедиби. Төлөп берем. Ошондой стратегия менен келген. Анан эл бардыгы эмес болсо, эми 30% шайлоого келди, анын ичинде 30% Садыр Жапаровду колдоду. Ошолор ишенип колдоду, бирок ал бир жыл, 2 жыл өткөндөн кийин сырткы карыздарды кутулбайм, керек болсо 15 миллиард доллар карыз алсам деле болот деп башкача сүйлөп калды. Анан кийин стратегиясы билинбей турат да.
стратегиясы эмне асман шарды куруп койсо эле баардыгы жыргап калат дейби? Же болбосо бир самолетту алып алса, өзүнө колдонгонго баардыгы жыргап жашап калат дейби? Же болбосо ошол эле уранды казып, уранды берип койсо жыргап жашапты. Кумторду кайтарышты. Макул. Бир топ киреше көбөйдү, бирок ал деле жыргаткан жок. Ошо стратегиясы туура эмес экен да. Андан сырткары Садыр Жапаровдун командасы сабатсыз болуп атат да. Көп түшүнүксүз нерселер кылып атат. Анан кийин бизнеске эркиндик бериш керек, ал болсо кысым кылып атат. Анан кийин сөз эркиндик жерге инвесторлор келет. Себеби ошол эле журналисттер бир туура эмес, мыйзамсыз нерселерди көрсөтүп турат да элге. Бирок сөз эркиндикти дагы басып, биздин журналисттерди камакка алып, ар кандай подставаларды кылып, оппозициясын Кемпир-Абад боюнча камап койду. Маалыматтарды бар жерде жаап атат. Өзүнүн сөзүнө ишениш керек да, бирок практикада сөзгө ошол эле инвесторлор ишенбейт. Ишенгендер келди, бирок алар деле алданып кеткендер бир топ инвесторлор бар. Асман шарды майдан баштап кура баштайбыз дейт. Менин оюм боюнча бул инвестиция үчүн мындай привлекательный эмес да. Себеби баягы эл өнүккөн жерге, покупательская способность бар жерде гана инвесторлор келет. Рынокто карашат. Эл кедей экен. Мисалы Tesla машиналарды сатып ала албайт. Lexus машиналарды только 100-200 адам эле сатып алат. Калган 7 миллион не то что Lexus, башка машинага жетише албайт деп. Мындай жерге инвесторлор келбейт. Биринчи элди өнүктүрүш керек да. Уровень жизни көтөрүп, покупательская способность көтөрүп. Ошондо мисалы биздин рынок привлекательный болуп калса, ошондо бизнес-центр курам деп мындай очередь инвесторлор турат. Биринчи өзүбүздүн элибизди карап, уровень байытып, анан кийин уже инвесторлор өздөрү келе баштайт да. Уран казышат, эмне дегенде акча. Негизи ушул глобалдуу проекттерге көңүл бурушат. Ал жерде мындай кен казган, тоо кендерге көп көңүл бурушат. Бул бийлик негизи мурунку бийликтер деле ошол эле кумтор, жерүү немелер. Себеби ал жерде коррупционный фактор чоң да. Лицензия алыш үчүн коррупция, алтын чыгарыш үчүн коррупция, бир топ нерселерге коррупция да. Ошондуктан бийлик кайсы максат менен келди? Элди өнүктүрөмбү же өзүн байытам деген сразу билинип калат да. Ошондой чоң проекттер пайда болгон, ошого көңүл бурганы бийлик ал өзүнүн кызыкчылыгын издеп атат да. Мына лицензия бере коюп, бир топ акчаны сындырып алам, нары бери деп неме кылып атат да. Негизи бийлик в первую очередь элге шарт түзүп бериш керек да. Көңүл буруп, элге шарт түзүп берип, жолдорду оңдоп, бизнеске мисалы аренданы азайтып, неме кылып, бизнеске, элге шарт түзүп бериш керек да. Мешать этпей, наоборот, жардам берип. Биз болсо инвесторлорду издеп жүрөбүз чет мамлекеттен. Анан кийин мындай жакшы инвестор
эл байыганда эле келет. Азыр болсо жалаң мошенник, аферисттер тез арада экологияны карабай, э, казып алып, анан кийин акча иштеп алып, анан кийин качып кеткенге даяр инвесторлор келет да. Я и приезжие сравнили, что у нас цены как в Москве, и они цены подняли искусственно, а зарплаты ценам не соответствуют. Я недавно с ЕС приехала через Питер, и цены одинаковые. Я говорю людям, мне не верят, почему. Да, согласен. Тут, чтобы цены, во-первых, в Кыргызстан это импорт. Мы очень мало производим собственной продукции. Тут я вот на кыргызском сказал, что власти сейчас делают упор на крупные проекты, крупные инвестиции, что-нибудь типа города Осман там и так далее. В горнорудную отрасль вкладывают, ну, то есть привлекают инвесторов, дают им какие-то поблажки. Почему? Потому что у них цель не поднятие уровня жизни населения, вот, а поднятие, ну, то есть собственные карманы. То есть горнорудка — это значит лицензию дал, э, получаешь откат, да, за эту лицензию, там еще какие-то откаты получаешь. Вот. Тот же город Осман, какие-то строительные проекты. Тоже очень большой, коррупционный фактор, да. Но дай возможность, э, бизнесу развиваться, не власть, наоборот, поддерживай. Вот что требуется от власти. Щас наоборот, влазят, рейдерят, и очень много, м, приезжает инвесторов, которые ну вот нормальный инвестор придет на рынок государства, где есть хорошая покупательская способность, да. И, соответственно, появится конкуренция, и цены будут ниже. Сейчас же импорт контролируется там, э определенным количеством людей. Раньше это, там, матроимовскими схемами назывались. Сейчас, Матроимов отстранили, но эти схемы продолжают существовать. Просто поменялись люди, которые от этого получают навар, да. То есть, те же лекарства, те же продукты питания, те же все это к нам приходит, без конкуренции. У нас нет конкуренции. Вот эти все схемы захвачены, перераспределены, между собой, близкими там к семье людям, а возможно, и даже самой семьей. Ташиевых, там, Джапаровых и так далее. Поэтому и да, очень, высокие цены, сравнительно. Я тоже сравнивал с то есть некоторые вещи, продукты питания и тому подобное наравне, что с Москвой, там, Санкт-Петербургом, что с европейскими городами. Макул, бул бийлик жаман иштеп атат экен. Ким жакшы иштеди бул бийлик кечээ? Негизи, м, бул манипуляция деп коет да мындай. Мына, мурунку бийлик мынанча бюджетке алып келди, а мен болсо мынанча алып келдим. Бир аз көбүрөөк алып келип атам деп. Бул деген туура эмес да, себеби бул жалгандын бирине кирет да. Эптеп анда максат ошол, мурунку бийликтен бир аз көбүрөөк, налог терип, бир аз көбүрөөк таможнядан алып, бир аз көбүрөөк неме, мектеп куруп, 2 мектепке көбүрөөк куруп, же 20 мектепке көбүрөөк куруш. Жок, максат деген башка да. Максат деген негизи бардык маселелерди, элдерге шарт түзүп берип, маселелерди чечиш. 200 мектеп аз. И то, бир жылда куруш. Бул аз.
5-6 миң мектеп керек бизге. Ал үчүн биз мамлекет катары өнүгүшүбүз керек. Садыр Жапаров жалгыз байыбай, эл толук байыш керек. Ошондо гана инвесторлор келе баштайт да. Анан кийин мурунку бийлик менен салыштыргым келбейт. Себеби биз эл катары, мамлекет катары өнүгүшүбүз керек да. 10 жыл мурун эмне болгону биз унутушубуз керек. Азыркы шартты караш керек. Азыркы дүйнөдөн калбашыбыз керек да. Дүйнөдө цифровой прогресс болуп атса, дүйнөдө бир топ өзгөрүүлөр болуп атса, биз андан калбай, андан да жакшы өнүгүшүбүз керек да. А биздин бийлик, мурунку бийлик аттандашып эле жүрөт да. Негизи 10 эсе бюджетибиз көбөйтүш керек да. Так, если бы вы стали президентом, смогли бы исправить ситуацию в стране и сделать действительно процветающую страну? Я не думаю, ну, как, я об этом не думал. Я в первую очередь журналист, и я думаю, что я больше принесу пользу как журналист. То есть как человек, который будет контролировать власть, находить проблемы. Это как глаз народа, как глаз народа. То есть люди через журналистов узнают, чем занимается власть. Люди через журналистов говорят, что так нельзя, да, и советуют власти. Мы еще еще одна функция журналистов — это вот передавать властям то, что говорят люди, да, то есть это вот какое-то звено между властью и людьми, да. Если ты сажаешь журналистов, ты фактически отрезаешь язык людям. Они не могут властям ни сказать о своих проблемах, они не могут властям выдвинуть требований, они не могут узнать о том, что делают власти, да, потому что власти, по сути, это вот наемные рабочие. Мы их наняли. Вот. И я думаю, что я как журналист, расследователь и наша команда больше пользы принесут стране, занимаясь своей профессиональной деятельностью. Вот. А управленцев профессиональных ко вполне достаточно. Ну, то есть в Кыргызстане очень много эффективных, управленцев, да, которые там с нуля могут создавать, и решать проблемы компаний. Та же моя супруга, Махвата Джойкызы, которая сейчас в СИЗО находится, она очень мощный управленец. То есть, э, медиа как компания — это достаточно очень сложный механизм, набора кадров и так далее, воспитания, образования кадров. Вот. И, Махават, она с этим очень хорошо справляется. Вот. А, и как журналист, и как управленец. Я же больше журналист-расследователь. Да. И я уверен, что очень много таких управленцев эффективных находится, и в международных компаниях, в НПО, и в частном бизнесе, в том же банковском секторе, в том же. Но им никто не даст власть, никто не даст продвинуться, никто их не пригласит. Кого приглашают министром финансов, экономики там и так далее? Ахылбека Джапарова, который вот со всеми властями уже поработал, у которого мышление на уровне, я не знаю, Советского Союза, когда та экономика. Но сейчас нынешняя экономика — это же абсолютно другая вещь. Сейчас именно в свободную страну идут инвестиции. Там, где работает закон, а у нас беззаконие. У нас
в любой момент, придет ГКМБшник какой-нибудь, или участковый и отберет у тебя ларек, бизнес, я не знаю, вплоть до зданий, заводов и так далее. Сюда никто не придет. Выстраивай правовое, справедливое, открытое, честное государство, и те придут люди. Темир иним, ассалаумағалейкум. Мен Россиядан көрүп жатам, Садыр Нуркожоев мигранттарды Кыргызстанга алып келебиз деди эле. Бул нерсе көз карашыңыз кандай? Садыр Жапаров бир топ нерсени убада берген, бир топ нерсеге ушу мигранттарды алып келебиз деп, бери наоборот, миграция күчөп атат. Көп көп адамды ошол эле милиционерлер коркутуп, мамлекеттен качырып атат да. Бизнес кылып иштейм дегендер качып атат. Азыр мындай бийликтин жакындары гана ошол эле бизнес менен аларды коркутпай жүрөт, рейдти коркутпай жүрүшүп, бирок ал деле белгисиз да, ошол эле бийликке бүгүн жакын, эртең болсо жакпай калып камап коебу же эмне болот? Ошо стабильности алар бийликтегилер айтып атат, стабильность болуш керек, ошол Болот Темиров анан кийин командасы стабилдүүлүккө зыян алып келтирип атат деп. Негизи стабильность жогун бийлик күнөөлүү да. Себеби эртеңки күнү эмне болот биз билбейбиз. Болот Темировдой Кыргызстандан депорт кылып береби, мыйзамсыз, СИЗОго отургузуп коебу, белгисиз да. Стабильность жок болуп атат. Азыр стабильность жок. Анан кийин Болот Темировдон журналисттер стабилдүүлүккө зыян келтирип атат деп калп эле элди алдап атканы. Ошо анан дагы бир топ суроолор кирген буга чейин. Мына аз эле убакыт калыптыр, ошого жооп бере коеюн. Урматтуу Болот Темиров мырза, сиздер иликтеп чыккан чыныгы факттар Ген прокуратура расмий формада жазылып жана катталып тапшырылабы деген суроо келди да. Ген прокуратурага бир топ жолу буга чейин жөнөтүп жүргөнбүз. Биз деле эмес, башка биздин күйөрмандар биздин иликтөөлөрдү көрүп жөнөтүп жүргөн. Бирок жооп жок болчу. Ген прокуратура ар кандай отписка менен бир дагы кылмыш иш ачкан жок биздин иликтөөлөр менен. Өзүнө керектүү болгондо биздин иликтөөлөр керек болуп калат. Ошол эле Матраимов боюнча бир топ фактылары биз ачкан, Азаттык ачкан, Клоп ачкан фактыларды азыр колдонуп атышат. КТРден жакында неме кылыптыр, Клоптун иликтөөсүн полностью чыгарып туруп, биз КТР иликтедик деп чыгарып коюптур. Ошо аларга керек учурда алар ошондой. А биз болсо бир топ фактыларды көрсөткөнбүз. Ошол эле Кыргыз темир жолу боюнча бир топ факт көрсөткөнбүз. Далил менен, ачык далил менен 2 эсе тендерлерди көбөйтүп мамлекетке саткан учурлар дагы болгон. Бир топ мамлекетке зыян алып келген. Анын башында Каныбек Туманбаев болчу. Азыр болсо Каныбек Туманбаев президенттин жакын адамы, ошондуктан андай нерселерди Ген прокуратура карабайт дагы, көрбөйт дагы. Ошондуктан ансыз дагы бизде бир юрист болуш керек да дайыма. Ошондой жазып. Бизде андай мүмкүнчүлүк азыр жок. Бир аз чоңойсок, ошондой мүмкүнчүлүк пайда болот эле.
Бирок азыр ошол эле гранттарды жолдорду бизге жапкан аракет кылып атышат. Андан сырткары эл сом же болбосо М-банк ача эле элден мындай колдоп алайлы десек, эл сом М-банктери жаптырып, ачтырбай ар кандай бийлик бизге куугунтук көрсөтүп атат. Бул деген өздөрү айтат, гранттар менен иштешет деп. Анан кийин элден колдоп алайлы десек, аны дагы жаап коюп атышат. Ошондуктан бир юрист болсо, анда биз Ген прокуратура күнүгө жазып турат эле, бирок көзүм жетпейт Ген прокуратура биздин иликтөөлөрдү текшерип же бир нерсе кылган. Так, эми эмне кылабыз? Өкмөт мактанып көп өтпөй эле булганат. Бул бийликтин сабатсыздыгы же элдин кайдыгерлиги мүмкүн ушул караңгылыктан колдонуп, пайдаланып кетишеби. Негизи эмне кылабыз нары бери деген суроого мен жооп бергим келет. Бул тарых. Кыргызстан тарыхтын бир тепкичтен өтүп баратат. Мисалы, кыргызстандыктар, кыргыз эл 10 жыл мурун башка болчу. Азыр башка. Себеби биз бир топ окуядан өттүк. Ушинтип бирок чындыктан айтканда бизде эки жол бар. Же өнүгүп кетебиз, же болбосо сабатсыз болуп мындай жапайыга айланып, ошол эле Афганистанга айланып, же болбосо ошо ар кандай Түндүк Кореяга айланып кетебиз, Туркменистанга айланып кетебизби? Ошо тарыхтардан өтүп атабыз да. Баары бир ушундай жалган айткан Садыр Жапаров, Ташеевдей тарыхта керек болчу бизге. Себеби эл түшүнө баштады. Эл бунун башынан өтүш керек да. Кантип туура тандашыбыз керек. Куруу мындай сулуу сөздөргө ишенбей, негизи аркасын караш керек. Бир организацияны өнүктүрүп кеттиби с нуля. Буга чейин коррупцияга аралашып жүрдү беле? Же жүргөн жокпу? Илими, билими жетеби? Же жетпейби? Ошондой суроолорду берип туруп, анан кийин мен жыргатам, 5 жылда сырткы карызды төлөп коем, анан мигранттарды кайтарам деген сөздөр уже мурун ишенчи ошо 20-жылы. Азыр мисалы кыргыз элге ошентип Садыр кайрадан айтса ишенбей калат. Бирок баары бир эле жаңы жалгандарды айтып атышат. Азыраак ишенген адамдар болуп калды, бирок бир топ адам ишенип жүрөт. Ушундай жакшы өнүгүүлөр болуп атат деген. Азыркы учурда Кыргызстанда өнүгүү эмес, мындай сумбур болуп атат да, 90-жылы болуп атат. Эптеп бийликке жакын адамдар реэкспорттон Россияга акча иштеп алайлы, же болбосо баягы коррупцияга аралашып бюджеттен акча уурдап алайлы деген нерселер көбөйүп атат да. Анан мошенник, аферисттер бир топ көбөйүүдө. Ал деле чоң проблемага айланып атат бизге. Анан эң негизи президенттин иши кандай? Анан кечээки айыт намазга Жапаров мечитке снайперин коюп, анан киришти. Ага кандай кайрайсыз? Эми снайперди койгонун билбейм, ал коопсуздук үчүн койду болсо керек. Бирок мен
Биз иликтеп чыкканбыз, баягы госрезиденцияга военный частьти которуп алыптыр. Ал деген ушу революциядан коркконун билдирет. Эң негизи айтып атышат ушундай эме бизди 80% Садыр Жапаровду колдойт экен деп мамлекеттик каналдар айтып атат. Анан эмне коркосуңар? Эмнеден коркосуңар? Ушунча колдоо болсо мен коркпой эле элдин арасында жүрмөкмүн. Анан кийин корккон үчүн журналисттерди камап атат, оппозицияны камап атат, ар кандай немелерди камап кадамдарга барып атышат. Бул деген чыныгы колдоосу жок. Анан кийин мурунку революцияларды эске алып, бийлик коркконун көрсөтөт да. Өз билемдигин ушинтип баардыгын коркутуп алып, кыргыз элди өз билемдигин кылганы аракет кылып атышат да. Эртең эле биз иликтөө жасап атабыз, ошону ачыкка эмне болуптур? Мен $5000 жилет кийип жүрөм. Пенсионерлер жардам берди да, кие берем деп. Анан кийин биз самолетторду ачтык. Эмне болуптур? Эми кымбат самолеттор кымбат баага ижарага алып самолеттор менен учуп баратат. Ушинтип эмне болуптур? Менде $20 миллион бар деп ачыкка чыкты. Ошентип өз билемдигин көрсөтүп атат да, эмне кыла аласыңар деген нерсени. Бир нерсе десеңер эле камап коебуз деген нерсе да. Сайын Болот Шүмшүк Бакиевдин убагында бийликке жакын иштеп казынадан соруп жүргөн экенсиң, ошондуктан сага орун жок болуп калып, азыркы бийлик сага жакпайт. Мен 29 жашта болчумун, мен пресс-службада жөнөкөй эксперт болчумун. Бюджетке не то что соруп жеп, тиешем деле жок болчу. Андан кийин революциянын алдында Раматылык Муктар Өмүракуновго баргам. Булар менен иштеше албай калдым. Иштей албайм, аерде чоң кызматтар болбосо деле иштей албайм дегенде, андан кийин Раматылык Муктар Өмүракунов айткан, мына 2 айдан кийин кел, ошол эле суроо менен ошондо сүйлөшөбүз деди. Андан кийин азырча ошол жакта иштеп тур деди. Андан кийин ошо февраль болчу 2010. 2 айдан кийин, 2 ай өтпөй уже неме болуп калды, революция өткөн. Ошо азыр деле менин оюм боюнча азыркы бийлик менен бир топ акылдуу инсандар иштеп атышат. Алар деле ишенип жүрүшөт, ушундай деп. Кээ бирлери уже ишеничтен жоголушту, баары бир башка иш жок, иштеп жүрүшөт. Мен ойлойм, баягы мамлекеттик кызматкерлердин арасында деле, ошол эле соттордун арасында, прокуратуранын арасында же болбосо милициянын арасында бир топ профессионалдуу кызматкерлер бар. Алар деле мындай коркуп отурушат көбү кээ бирлери ишенип отурушат өзүнүн ишине. Бирок баары бир убакыт келет, баардыгын түшүнүп каласың да. Бул көп нерсени Бакиев кеткенден кийин көрүп калдык, билип калдык. Ошол эле Медер Садыркуловду баардыгын ишендирип жүргөн авария болуп, машинасы күйүп кетти деп. А негизи революциядан кийин билдик да. Кыйнап анан кийин өлтүргөндү. Ошол эле Геннадий Павлюк менен немени айнектен ыргытканды бир топ нерсе бийлик алмашкандан кийин ачылды да. Азыр болсо ошон бийликтин аракети мындай. Журналисттерди, ачык өзүнүн ой пикирлерди айткан адамдарды каралаганга аракет кылат. Бул Американын шпиону, бул мурун акча жечү деп алдайт да. Ошол эле Байсалов Францияга барып алып,
уят болду. Францияга барып, французский радиого айтыптыр. Болот Темиров кыргыз жаран эмес, өзү Москвада төрөлгөн, Москвада чоңойгон. А негизи мен Ошто төрөлгөм. Ошентип жалган айтканды мамлекеттин ичинде айткан жалган айтканы массалык түрдө болуп калды. Аны аз болуп туруп, чет өлкөгө барып уят болуп кетишти да. Себеби эртеси француз радио менен сүйлөшкөндөн кийин алар ал маалыматты алып коюшту. Себеби түшүнүштү, бул Эдил Байсалов жалган айткан. Ошентип ишендиришет да, КТР аркылуу, ЛТР аркылуу, анан кийин Дайыр Орунбеков деген бар, маалымат баягы информационный служба маалымат боюнча аппарат президенттин бөлүмүнүн башчысы. Ал ошондой фабрика троллей, фейк аккаунттар аркылуу, мисалы биздин журналисттерди камаганда фейк страницада Фейсбукта баягы милициянын оперативдик съемкаларды чыгарышты. Мына биздин журналисттердин оборудованиядан 100дөн фейк табышты деп. Ал жалган болчу да. Алар бетке айта албай, официалдуу айта албай, ошентип неме кылып, фейк аккаунттар аркылуу чыгарышты. Аны болсо МВДнын пресс-службалары бөлүшүп атышат. Түшүнүш керек, бизди жамандаган бул кимге кызык? Бул бийликке кызык. Анан ошо эле КТР, ЛТРге ишенип эле отурган туура эмес. Мисалы, башка маалыматтарды дагы караш керек. Ошо уже 1 саат өттү. Айгүл Жапарова, Бурканов дагы спонсорлор дейт. Дайыр Орунбеков, Айгүл Жапарованын 2 фабрика тролли бар. Анын ичине блогер, журналисттер кирет, ушак анан жалган таратып. Анан кийин немелер көп да, баягы бир жалган тараткандан сырткары алар коркутканды аракет кылышат, ошол эле соц тармактарда. Сен мисалы аракеттенип өзүңдүн ой пикириңди айтсаң, ошо фабрика троллилер келип алып комментарийга сени өлтүрүш керек, өлтүрөм, ар кандай ыпластык сөздөрдү жазып, сени психологически сындырганга аракет кылат да. Ошондой методика таап алышты да булар. Андан кийин ошо комментарийге киргенде сен ойлойсуң, бул биздин кыргыз эл сабатсыз болуп ушунчалык мындай ыплас болуп калды, ыпластыкка ушунчалык пас түштү деп ойлойт да элдер. А негизи бул команда менен келген троллдор да. Алардын максаты баягы ой пикирге аргументтеп жооп бериш эмес, алардын максаты ошо ой пикир айтканды коркутуп, үркүтүп, мындай психологически сындырганга аракет кылышат да. Фейк троллдор жөнүндө бир топ видео чыккан. Эмне үчүн ошол фейк троллдор жөнүндө видео тартпайсыңар дейт. 3 жылдын ичинде бир топ видео чыкты фейк троллдор боюнча. Ошол эле жалган, кантип жалган айткандарды, жеке жашоого киргизишип, алар неме ГКМБ менен МВД менен тыгыз иштешет да. Аларга баары бир баягы телефонный прослушканы чыгарып коюшат, сөздөрдү бурмалап коюшат, анан кийин ички жашооңа киргизишет, анан кийин жалган маалымат менен элди эптеп сени жеп көрүүгө, жеткиргенге аракет кылышат да. Бирок мен деле түшүнөм, кээ бирлер чындап ишенип алып, сен акча үчүн же
мамлекетти саттың дейт, бирок бул далилдүү эмес да. А мамлекетти сатыш үчүн мен секреттер мамлекеттик секреттерге эч нерсем жок. Анан кийин биз жасаган иликтөө биринчиден мамлекет үчүн, эл үчүн. Эл билсин деп. Анан кийин ойлонуп көрсөңөр, кимге кызыктуу ушу бизди жамандап, ушунчалык түрмөгө отургузуп, депортация кылып, 3 жылдын ичинде эмне деген нерселер башыбыздан өткөн жок. Кимге кызык бул? Ким аткарып атат? Ошол эле МВД аткарып атат. Улан Ниязбеков. Декабрда биз Улан Ниязбеков боюнча иликтөө чыгардык. Январда уже МВД ачып атат да кылмыш иш. Ага чейин канча аракеттер болду МВД жактан. Ошо мындай бардыгына ишене бербей, өзүңөргө өзүбүзгө суроо берип туруш керек. Кимге бул кызык? Чындыкка дал келеби? Башка жактан бул жөнүндө маалымат таба аламбы деп. Ошо 1 саат өттү, эми суранып атышат, бир жумада бир прямой эфирге чыгып, ушундай биз менен сүйлөшүп турсаңыз жакшы болот эле деп суранып атышат, бирок бир топ иштер бар. Жетишпей калышы мүмкүн. Эми аракет кылам, бирок 2 жумада, четверг күнү, ар 2 жума сайын ушинтип сүйлөшүүгө чыгып турам да. Рахмат чоң. Ошондо аягына жеттик. Саламатта болгула.